кадимкидей балдарына минтип колдору менен иштейт. Бир окуучубуз Нидерландыга барып, гран-при утуп келди. Сону Биз ушул кинозалда кино көрөбүз. Ар бирин тыкан өзүнүн ордунда ар бир окуучуга ушу көңүл бурабыз да, каллиграфиясын туура. Эми ушуну отургузуп көрөлү. бул жыл сайын эле ушинтип олтургузуп, бир бакты өстүрүп турасыздарбы? Бул ушу менен сабактан кийин чыккандан кийин ыргытылып кетпейби деген. Жок, ар бир окуучунун текчеси бар. Бул жерге балдар өзлөрүнүн окуу куралдарын салышат. Бул рафирленбеген май, бул батыраак кайнап чыкты. Бул витаминдерге бай, ошондуктан сапаттуураак. Эми тамыры менен ылдый кылып сал бул жерге, сал. Биринчи шарыкты алып ушу чачыбызга сүртөбүз. Башында өзүбүз жасап туруп анан масле чыгарабыз. Бизге жеткиликтүү түшүндүрөт да. Биздин тарыхый музейибиз. Дал ушундай кылып жолугушууларды өткөрүшөт экен. Тууралуу кененирээк маалымат алууну каалаган ата-энелер кезек күтүп, дал ушул кезек күтүү бөлмөсүндө олтурат экен. Билим берүү комплекси тарабынан бул жакта ата-энелерге чай уюштурулган. Дал ушул жерде ысык чай ичип, өздөрүнүн кезегин күтүп отурушат. Салам Найма, кандайсың? Сабактарың жакшы? Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Найманын окуган мектебине келдик. Найма, биздин мектепте сабактар өзгөчө өтүлөт деп биз атайын мектебине чакырып алды. Мектеби креатив таалим билим берүү комплекси деп аталат экен. Азыр кирип ичине экскурсия жасайлы. Ооба, жүрүңүздөр. Бул комуз кабинети. Бул кабинеттен балдар комуз черткенди үйрөнүшөт. Кирип көрсөңүз болот. Мен тосуп койгом. Мында урматтуу көрүүчүлөр, биз окуучулар кантип комуз черткенди үйрөнүшөт экен, биргеликте кирип көрөлү. Мектептердин көпчүлүгүндө музыка сабагы жөн эле ооз эки өтсө, бул мектепте креатив таалим билим берүү комплексинде ар бир бала ушинтип комузду алып, күү чертип үйрөнүшөт экен, эже. Канча жылдан бери бул жерде эмгектенесиз жана ушинтип балдарды комузга үйрөтүүдө кандай ыкмаларды колдоносуз? Мага аябай жакты да, бардыгы бир кыл, сонун кылып чертишет экен, Ооба. Бул мектепте мен 7 жылдан бери иштейм. Бизде ошо башталгыч класстарга сабак катары кетет. Предмет как бир жумасына 2 жолу өтүшөт да, 1-класстан 4-класска чейин. Анан эми балдарга кандай ыкма колдоном? Кээ бир балдар бар, ооба, баягы слуху, музыкалык слуху көп жок балдарчы. Аларды кадимки дептерге жазып, жаттатып, ушундай кээ бирөө бар бат чертип кетишет, ушундай ар кандай балдар болот. Бирок бардык ошо бир класста 20 окуучу болсо, 20 окуучуну тең чертиргенге аракет кылам. Негизи мектеп окуучулары баягы окууну бүтүп кеткенден кийин, мектепти бүткөндөн кийин өзүнчө курстарга жазылган комуздарды үйрөнөт эмеспи? Сиздердин билим берүү комплексте мектепте окуп атып эле ар бир окуучу комуз черткенди үйрөнүп алышат экен, Кандай күүлөрдү чертесиздер? Мисалы, кайсы чыгармаларды балдар черте алышат? Жаштар маршы, Сулуу кыз деген кичинекей чыгармалар бар, күүлөр бар. Ошолордон баштайбыз. Азыр бул класс 4-класс. Булар уже чайкама деген чоң эле күүнү чертип калышты. Кол ойнотуп өзүңүздөр көрдүңүздөр. Токтогул сатылган чайкама күүсүн чертип калышты. Ал эми кандайдыр бир сынактарга катышып, байгелүү орундарды алган учурларыңыздар болду беле? Ооба, былтыркы окуу жылында 4-класстын окуучусу Бала чак деген конкурска катышып, чоң күүлөрдү чертип, 2-чи орунду алган. Сон сизге ийгилик эже, классыңыздагы бардык балдар өнөрлүү экен. Силерге да ийгилик, силерден чоң комузчулар, музыканттар чыксын, Рахмат. Силер мектебиңер өзгөчө экен, Мисалы, комуз черткенде башкалар өзүнчө курстарга жазылып үйрөнүшөт го, а силерде сабак катары өтөт экен. Сен да комуз черткенди билесиң? Ооба, билем. Кайсы күүлөр жагат сага? Көбүнчө мага машпатуй күүсү жагат. Бул шахмат кабинети жана арт-студия кабинети, кирип көрсөңүз болот. Шахмат кабинетине биринчи кирип, балдар менен учурашып, кандай сабак өтүп чыкканын биргеликте көрөлү. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Урматтуу көрүүчүлөр, азыр шахмат сабагы өтүп жаткан учуру экен. Өзүңүздү тааныштыра өтсөңүз, аудиторияда отургандар кайсы класстар? Так, отурабыз. Булар 2-класстар, саламатсыздарбы? Менин атым Арзубек Сезбеков. Бул жерде ачылгандан бери иштейм, буюрса. Азыр алдыңыздарда 2-класстар отуруп. Сон балдардын жанына барып айтып берсеңиз, мисалы 2-2ден отуруп, ушинтип эле кадимки шахматты ойноткандай эле үйрөтөт экенсиздер, Мисалы 1 класста сабак өтүп атканда ар кандай сынактарды өткөрүп турасыздарбы класс аралыгында? Ооба.
Так, булар кадимки деле сабак катары. Бардык нерселер мана үйрөнүшөт сабак учурунда. Азыр ойной берсеңер болот, Мисалы бул жактан атайын жүрүштөрү болот, атайын тапшырмалар болот. Ошолордун баарын аткарышат. Ал эми окуучуларга шахматтын тийгизген таасири кандай? Мисалы пайдалуу жактары барбы? Негизи бар, ооба, көп эле жактары бар. Анткени мисалы көп нерселер жаттаганга, алдын ала ойлонгонго, мындай мышление жактан дагы көп жактан жардам берет. Сабактарыңыз бири-бирине окшош үчүн кандай ыкмаларды колдоносуңар же болбосо ар бир сабак сайын эле шахмат ойнотуп эле отурасыздар? Жок, жаңы эле айтып кеттим го, атайын тапшырмалар бар. Анан ал тапшырмаларды өзүнчө беребиз да. Мисалы бүгүн сабакта мисалы жөн эле ойношсо практика кылып, эмки сабагында атайын жүрүштөрүн жатташат да. Андан кийинкисин уже жазабыз дагы. Бизде көп тапшырмалар бар. Азыр да окуучулар шакылдатып, урматтуу көрүүчүлөр, ойноп башташты. Ар бир ушунтип жуп-жуптан отуруп алышып, шахмат ойногонду үйрөнүшөт экен. Арт студиясына келип калдык. Ичине кирип балдар кандай кол өнөрчүлүктөрү менен алектенишет, эмнелер жасаганын билишет, биргеликте көрөлү. Сенин атың ким? Арузат. Арузат. Эмне кылып атасыңар? Биз фестиваль менен жасап атабыз. Кол өнөрчүлүк жагабы сага арт студиясына келип ушундай ар түрдүү нерселер жасайт экенсиңер, Абдан жагат мага. Дагы башка эмнелерди билесиң? Биз көп түрлөрдү браслет, мончоктор жасайбыз. Үйдөн да жасап турасыңбы? Ооба. Үйдөн эмнелер жасайсың? Браслет, фестиваль, бисерден көп нерсе жасайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр кыздар баштарына кийип турган бул топуларды, студиянын жасалгасын бардыгын окуучулар өздөрү колу менен жасаган экен. Сан сабактар өтүп турбайбы? Бул жердегилердин баарын өзүңөр жасадыңар беле? Ооба, бул болсо биз өз колубуз менен токуп, тиккен, өзгөчө технологиялар менен токуп жасалган кийиздер. Буларды эжекебиз менен чогуу жасап үйрөнгөнбүз. Жогорку кабатта ушундай эле дагы бир арт студия кабинети бар. Ал кабинетте кичинекей окуучулар дагы токуп жатышат. Ошону иш үстүндө көргөзүп берейин. Кеттик анда. Бул жерде кичинекей окуучуларыбыз токуп үйрөнүшөт, флицевание менен жасап, объемдуу, сонун кооз, кереметтерди, эмгектерди жасашат. Балдар азыр бардыгы иш менен эле экен, саламатсызбы эжек? Саламатсызбы? Бүгүн балдарга кандай сабак өтүлүп атат? Бүгүнкү сабакта балдар жүндөн мамалак жазып атышат. Буга бизге керектелүүчү куралдарыбыз мындай губка, мындай фетра, жүн, анан мындай ийне менен кадимкидей балдар мынтип колдору менен иште. Бизде кээде баягы кыздын жумушу, баланын жумушу да бөлүп коюшат го, бирок класста андай жок экен, бардыгы иш менен элек болушат экен. Бул балдардын өзүнүн моторикасына дагы аябай жакшы, калыптанууга жакшы жардам берет. Жүн менен мурун ата бабаларыбыз иштешкен да, анан ошол салт санаабызды калтырып койбойлу деп, мурункудай эми шырышпаса дагы азыр өздөрүнө жаккан мамалак же лунтик ушундай сыяктуу ар кандай өздөрүнө жаккан жан жаныбарлар жасап жүндөн. Ошол. Көрүүчүлөр, бул жакта бир окуучу кыздарыбыздын мамалактары даяр болуп калыптыр, көрсөм болобу? Караңыздарчы, ушундай сонун кылып, чын эле мамалакка окшоштуруп жүн менен сайып чыгышкан экен. Бул жерде болсо балдар бийлешет. Би сабагы бизге толук түрдө эле башталгыч класстардан 4-чү класска чейин кирет. 4-чү класстан баштап жогорку класстарда кружок катары кирет каалоочуларга. Азыр экөөбүз дагы балдар менен кошо көнүгүүлөр жасап көрбөйлүбү? Ошентели. Раз, два, три, четыре. Четыре обратно. Раз, три, четыре. Мы собрали. Биз окуучулар менен биргеликте көнүгүүлөр жасап көрдүк. Азыр эжеден дагы бир аз маек алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз окуучуларга кандай көнүгүүлөрдү үйрөтөбүз бий алдында? Бий алдында у нас биринчи разминка болот, чтобы балдардын денеси көнүш үчүн сразу бийлеп кетсе да болбойт. Растяжка кылабыз, ар кандай көнүгүүлөрдү кылып, анан только бийлеп башташат. Бизде в основном народные танцы и современные. Вот. Балдарда дене бою чоң болуш үчүн ошентип бийлеп, бий көнүгүүлөрүн да жасап турушат экен. Негизи мектептин дагы бир өзгөчөлүгү деп айта алам.
бизде менталдык арифметика сабагы дагы өтүлөт. Жыл сайын окуучуларыбыз чет өлкөгө барып олимпиадаларга катышып келет. Былтыр дагы бир окуучубуз Нидерландыга барып, Майамидеги гран-при утуп келди. Сон чет жерге дагы барып, ошо менталдык арифметика сабагы менен гран-прини уткан биздин окуучуларыбыз бар экен. Да, сабактын жүрүшүн биргеликте көрөлү. Саламатсыздарбы? Айтсаңыз, канчанчы класстан баштап менталдык арифметика сабагы керет? Жана бунун өзгөчөлүктөрү кандай? Пайдасы барбы окуучуларга? 1-ci класстан 3-cü класстарга чейин негизги сабак катары өтөт. Анан 4-cü, 5-cü класстарга кружок катары. Анан негизги менталдык арифметиканын ролу бул биринчиден мени өнүктүрөт да. Чечимдерди батыраак кабыл алганга жана маалыматты батыраак кабыл алганга мүмкүнчүлүк берет да. Балдар оңой эле үйрөнүп кетчү менталдык арифметика? Ооба, оңой эле үйрөнүп кетишет. Өзгөчө системабыз бар, мондай наклейкалар бар. Булар топтоп алып барганда оюнчуктарды сатып алышат. Магазин, менталдык арифметиканын магазини бар, ошондон сатып алышат да. Сон, ал эми жаңы эле сиздердин окуучуңуздар айтып калды, жыл сайын мектептин окуучулары чет өлкөгө барып баргандай байгелүү орундарды да алып келишет деп, аларга да сиз сабак бересизби? Ооба, мен берем, дагы башка эжелер беришет сабакты. Сон, ийгилик анда сиздерге. Рахмат. Биз ушул кино залда кино көрөбүз, ай сайын көрүп турабыз. Сабактардан чарчап калганда мугалимдерибиз ушул жерге алып келет. Ар кандай тасмаларды көрөбүз, көбүнчө кыргызча тасмаларды көрөбүз. Анан кээде мультфильм да көрүп турабыз. Чет элдик дагы тасмаларды коюп беришет турбайбы? Ооба. Найма өзүң жөнүндө айтып берсең, сага канчанчы класста окуйсуң? Бул жакта өзүң эле окуйсуңбу же бир туугандарың дагы ушул мектепте билим алышабы? Мен 6-класста окуйм. Менин дагы экинчи сиңдим дагы бул жерде окуйт. Жакшы көргөн сабактарым эми бардыгы эле жагат, бирок кээ бирлерден кичине артта калып калам. Анан аябай жаккан сабактарым бул география, математика, анан тарых. Ал эми артта калып калган сабактарыңды кантип жетишесиң? Биз түштөн кийин убакыт болот, полдникке чейин. Анан ошол обедте биз тапшырмаларды аткарабыз. Анан ошентип даярданганга бизге мүмкүнчүлүк бар. Даярданып, анан мугалимдерге барып суроо салууга болот чейрек алдында. Түшкү тамак деп калбадыңбы? Мисалы, мамлекеттик мектептерде 1-ci класстан 4-cü класска чейин ысык тамак берилет, андан кийин берилбейт. Силерде кандай? Бизде күнүнө 3 маал тамак берилет. Завтрак, обед, анан полдник. Полдникти биз ушул 3-4дө жейбиз. Бизге көбүнчө таттууларды беришет, анан чай, компот же кээде кефир беришет. Завтракта болсо биз каша жейбиз, нан, чай. Обедте болсо биринчи тамак, анан экинчи тамак суп, бир бот шорпо, анан дагы бир тамак, коюу тамак берилет. Анан ошентип компот, чай, ошентип 3 маал. Тамактан соң, ооба. Сон, сен мисалы келечекте ким болгуң келет? Келечекте эми азыр мен мынтип кабыл элекмин, бирок врач ушундай тармакта болгум келет. Мисалы эгерде же хирург, же тиш доктор, же ушундай дарыгер болгум келет экен. Сон, ал эми мектеп аралык олимпиадаларга же болбосо кандайдыр бир сабактан республикалык олимпиадаларга чыгып турасыңбы? Мен мектептен ошол шахматтан турнирлерге катышканмын. Көбүнчө биринчи орундарды алып ошентип. Анан олимпиадаларга чет өлкөдө катыша элекмин, бирок ошондо кийинки жылы мектептен дагы олимпиадага барышат. Ошого мен катышканга аракет кылам. Ал эми мектепти бүтүп кеткен эжекелериң, байкелериң барбы? Мисалы, сен Азырынча жок, анткени мен үйдө эң улуусумун. Жок, мындай, силердин эле мектепте окуган, бирок сага жаккан, мен ошол эжекемдей болуп, ошол мектепти бүткүм келет дей турган окуучулар барбы? Ооба, бар. Мисалы? Мисалы, Бексултан байке бар болчу, канча 3 жыл мурун же 4 жыл мурун бүтүп кеткен мектепти. Ошол агай абдан жагат, жакшы окуйт. Анан бизге дагы кээ бир немеде учурда биздин класска келип бизге ушинтип сагойтчу да. Анан ошодон жабып калган. Ошол байкеңе окшоп сен дагы ошол мектепте ийгиликтүү бүткүң келет, э? Ооба, ошол байкемдей жакшы окуп бүткүм келет мектепти. Сон. В мороженом козявки и сопли. Бул жерде болсо биздин башталгыч класстардын кабинеттери ар бир сабакта өзгөчө өтүлөт. Упай топтоп алышат, оюндар менен өтүлөт. Азыр кирип карап чыксак болобу? Ооба, албетте болот.
Бизде азыр 3 класска адай окуу сабагы кирип жатат. Биздин бүгүнкү темабыз бир тыйынчык акча деп аталат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр балдардын сөз байлыгын өстүрүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Бул чыгарманын картасы булар 2 класстан баштап колдонуп келишет. Чыгарманын картасынын көптөгөн түрлөрү бар. Биринчиден бул айрым балдар сүрөт тартуу менен өзүнүн түшүнүгүн жеткирип бере алат. Айрым балдар бирөөдөн угуу аркылуу, айрым балдар өзү жазуу аркылуу. Бирок өзүбүзгө белгилүү болгондой, канчалык адам көп жазса, анын эсинде ошончолук көп калат. Бул изилденгенден кийин бизде ушундай чыгарманын карталары менен тынымсыз иштеп калганбыз. Бул жерде кыска, балдар үчүн маанилүү жана кызыктуу. Бир китептин баарын толук жазып отурушпайт. Биз ошондой эле ушул жерде ар бир сабак өткөндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой сөздөрдүн дубалы менен иштешет. Бул колдонулбаган кыргыз тилиндеги сөздөрдү чечмелеп түшүнүшөт. Ар бирин тыкаан өзүнүн ордунда ар бир окуучуга ушу көңүл бурабыз да. Ар бир окуучу ушундай тыкаан жазып, каллиграфиясын туура койгонго аракет кылабыз балдардын. Дептерди да туура таза колдонгонго үйрөтүп атасыздар да. Дептерлерин дагы ошо туура, таза колдонушат да. Бул ар бир балага талап ушундай. Эми балдар бүгүн бизге арылар жардамга сурап келиптир. 4-түн жадвалын эстеткилечи деп. Жардам берелиби? Элиме туура баштады. Так, Элима 4 жерде 3. 4-түн жадвалын айтат. 4 жерде 3, 12 азаматсыңар. Кана куржундарыбызга салабыз чүкөлөрүбүздү. Кана Жансу. Ой, молодец. Азаматсыңар. Азаматсыңар. Сонун. Жакшы. Жакшы деген сөздүн синонимин тап. Сонун. Жакшы деген сөздүн синоними сонун. Эң жакшы. Кыймылдуу оюндарды көп колдонобуз. Башталгыч класстын окуучуларында сөзсүз түрдө оюн аркылуу бербесек, булар башка жогорку класстын окуучуларындай болуп кабыл ала алышпайт. Ошондуктан көбүнчө оюн катары беребиз да. Мисалы үчүн, бул жерди карасаңыздар, партанын үстүндө бул күнүгө чапталып турат нейро көнүгүүлөр, нейро гимнастикалары. Так, азин келе кал. Азин келе кал. Коркуу, чочуу, али келе кал. Айдима келет. Кошу, кемиктүү, бул кандай сөз? Антоним. Антоним сөз. Ушундай тартылган бир видеону табайын. Тобурчакты эмне кылдык? Сууга салдык. Сууга салып, биздин тобурчак кандай эле? Ачылып турган. Азыр карап көрсөңөр кандай болду? Мен силерден сүрөтүн сууга салганда мына тартып койгонбуз. Көрдүңөрбү? Баарыңарга көрүнүп атабы? Кандай ачылып турган. Азыр биз сууга салганда убакытты ченегенбиз, 23 минутта да ушунча жабылды. Эми бул жерден карасаңар, тобурчактын мына биз көргөн ачылып турган кезеги, а бул жабылып калган. Эми айтайын мен силерге, эмне үчүн тобурчак ачылып анан жабылып турат экен? Карагыла. Эмне үчүн тобурчактар кээде ачылып, кээде жабылып турат? Жамгыр, кар болгон учурда бул жабылып калат. Себеби тобурчактын ичинде мына силерге көргөзүп коеюн. Ичинде могун ар биринин ичинде акырын шипчик менен алсак болот, уруктар бар. Ошол уруктар, карагыла, ошолорду нымдан сактап калат. Эгерде ошол уруктар нымда тура берсе, ал көгөрүп кетип, ал өскөнгө жарабай калат экен. Эми бул нымдуу тобурчагыбызды отургузганыбыздын себеби, бул ным кезде ичиндеги үрөндөрү көбөйүп баштайт да, анан жакшы өсүп баштайт. Эми ушуну отургузуп көрөлү, Кана, мен даярдап алган челегибизге топурак отургузсуңуздар. Бул жыл сайын эле ушинтип олтургузуп, бир бакты өстүрүп турасыздарбы? Бул ушу менен сабактан кийин чыккандан кийин ыргытылып кетпейби деген? Жок, биз ошо быйыл биринчи жолу ушуну өстүрүп көрөлү дедик. Себеби биз буга чейин дагы уңгу жолу дегенде жашыл экономикадан теманы өткөндө ушундай бир идея келди да. А эмне үчүн биз балатыларды кыя бербей, бир көп кылып өстүрүп койсок, керек болсо ошону арендага да берсек болот башка жакка деген. Ошо менен биз балатынын өмүрүн сактап калабыз деп окуучулар менен да өттүк да, ошол идея келип, анан ушул балдарга ушул теманы өткөн өтө кызыктуу болду. Анан өздөрү да кызыгып атат, чын эле өсөбү, биз 10 жылдан кийин келип көрүп турсак болобу деген аябай кызыгуулар пайда болду балдарда. Ракета, андан ары? Трамвай. Кийинки сөз? Робот. Азамат. Кийинки сөз? Шар. Азаматсыңар. Эми сөздөрдөгү үндү жана үнсүздөрдү табыш үчүн биз буларды ордуларын алмаштырабыз. Биринчиден
биринчи рядты экинчи орунга алып келебиз. Баарыбыз даярбызбы? Кеттик, анда иштеп баштадык. Нейрогимнастиканы. Кана бул жерде кайсы санды көрүп турабыз? 24. Эми мага силер өзүңөр айткыла. Кайсы эки сандын суммасы 24? Кыр кайта калгыла. Азамат 20 кошу 20. Кийинкиси. Саламатсызбы эже? Саламатсыз. Сиз башталгыч класстардын мугалим болуп атышсыз. Классыңызда канча окуучу окуйт жана кызыктыруу үчүн эмнелерди колдоносуз? Биздин класста 20 окуучу окуйт. Биздин мектепте ошол өзгөчөлүк 20дан ашпайт окуучулардын саны. 11 уул, 9 кыз окуйт. Мен кирип келатканда бул жерде текчелерди көрүп калдым да. Бул ошондо ар бир окуучунун текчеси болуп калат же кандай? Ар бир окуучунун текчеси бар. Бул жерге балдар өзлөрүнүн окуу куралдарын салышат. Бул жакты деле көрсөтөйүн мынакей. Биз бул жерде сабактарыбызды, үй тапшырмаларыбызды да аткарабыз. Бардык китеп дептерлердин баары ушул жерге салынып калат. Демек, мектептен эле тапшырмаларын аткарып, анан ошол жерге ар бир окуучу өзүнүн китептерин салып коет экен, э? Буларга кийимдер салынат окшойт, э? Ооба, бул жакта биздин кийимдерибиз турат. Дагы ачып коеюн. Ар бир окуучуга ушундай кылып ыңгайлаштырылган экен класстын ичи. Кийимдер салынат. Тапшырмалардын баары да ошол жерде аткарылып, дептерлери, китептери текчелерге коюлат экен. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мектепке болгон саякатыбызды андан ары уланталы. Бул болсо биздин улуттук бурчубуз. Бул жерге 3-класстан баштап каалоочулар, улуттук оюндарды үйрөнүүгө каалоочулар болсо, бул жерге келип үйрөнүшөт. Азыр эмне ойнотушат азыр? Азыр болсо упай, чүкө жана топташ ойноп жатышат. Бузун ичинде болсо биздин комплексибиздин ансамбли бар. Алар болсо азыр комуз менен чопочордун коштоосунда сиздерге сонун күү аткарып беришет. Анда кирип көрөлү. Саламатсыздарбы? Бул Креатив Талим билим берүү комплексинин ансамбли экен, э? Азыр кайсы күүнү аткарган атышат балдар? Азыр балдар жалпы даярданганыбыз бүгүн Керезен деген чыгарманы өтөрөбүз. Көп чыгарма ойношот. Азыр комушлар менен, бул комушлар жалаң бир класста комушлар, чогучлар ар класстан куралган балдар. Андан эсе балдар, келиңиздер, жалпы сиздерге бизден Керезен деген чыгарма болсун, э? Барыңар өнөрлөрдү турбайсыңарбы? Да, өнөрүңөргө ийгилик. Биз мектебибизди андан ары саякаттан уланталы. Кеттик. Бул биздин лабораториябыз. Бул жерде биз химия жана биология сабагынан сабактарды өтөбүз жана тажрыйбаларды жасайбыз. Учурда болсо байкежилерим 11-класс отурат. Өзүңүз түшүндүрүп аткан экенсиз, эмне сабак өтүп атасыз? Жалпы айтып берсеңиз. Биз азыр өсүмдүк майларын тууратандыруу жана сактоо деген темада сабак өтүп атабыз. Бул жерде менде түштөн кийинки убакыт химия, биология, физика предметтери окуп бүткөндөн кийин түштөн кийинки убакытта дагы балдарга биз кошумча систем билим берүү боюнча иштешет. Андан сырткары дагы биз ушул предметтерди тереңирээк жашоосунда, күндүмдөрүндө калыптаныш үчүн биз дагы кошумча маалыматтар берип өтөбүз. Негизги өзөктүү темалар аныкталган. Ошондой темалардын бири бул ден соолукка арналат. Анан ден соолук дегенде эле сөзсүз түрдө биз бала бүгүнкү күндө заманбап жашоосунда ар кандай жаңы заттарды кездештирет. Ошол заттын пайдалуу жагын, зыяндуу жагын, деги эле куугунтулуктун алдын алуу үчүн кантип колдонууга даяр болуш керек. Бул жашоо күндүмдөрүнө үйрөнө турган сабак. Мисалы азыр 2 майды куюп туруп, Азыр химия сабагына силер эмне кубулушту жасаган атасыңар? Азыр биз майларды текшерген жатабыз. Өзүңөр көргөндөй эле эки башка түрдө майды 2 стаканчикке куйдук.
бирөөсүн өзүңөр көргөндөй эле бул саргыч жана майлуураак болуп жатат. Экинчиси деген бирке суюгураак, анан агышыраак болуп турат. Ал эми кайсынысы сапаттуу болот күнүмдүк жашоого колдонгон? Азыр ошону текшерип беребиз. Биз азыр 2 ишке 2 башка май койдук. Мунусуна биз деген рафинированный айсонукун койдук. Мунусуна болсо шедевр деген Казакстандын. Бул Кыргызстандын өндүрүшү, бул Казакстандын. Байкасаңар бул бар. Тунугураак болуп атат. Өңү жок, түссүз. Ичинде бар суюк. Экөөнү бирдей эле койдук. Азыр кайсынысы биринчи кайнап чыгарын байкайлы деп атабыз. Бул рафинленбеген май, бул батыраак кайнап чыкты. Бул витаминдерге бай, ошондуктан сапаттуураак, анан батыраак кайнайт. Бул болсо али кайнай элек түтүп атат. Себептен бул рафинленген. Витаминдер кургак сыгылып алган, ошондуктан жайыраак кайнайт. Карагылачы балдар, бул эмне? Бул эмне? Топурак, азаматсыңар. Эми мына мен силерге дайындап койгом да, мына моомдай болуп, ушул нерсе мына моомдай болуп, жашыл чөп болуп өсүп чыгат, көрдүңөрбү? Мына буудай, арпа, чоң болуп өсүп чыгат. Ал эми моуну карагылачы, бул буурчак балдар, бул буурчак. Буурчак. Фасоль дегенди билесизби? Мынакей, мен муну күн мурун дайындап койгом. Бул деген көрдүңөрбү, эмнеси бар экен? Тамыры бар экен. Биз эми ушул нерселерди өз колубуз менен топурактарды салып, өстүрүп, бир өсүмдүккө айлантабыз. Көрдүңөрбү балдар? Колубуз менен салабыз. Анан муну мынтип тигебиз. Муну мынтип басабыз. Эми муну тамыры менен ылдый кылып сал бул жерге, сал. Сал. Ооба. Анан топуракты жап үстүнө. Мынтип жапкыла. Биздин бүгүнкү сабакта балдарга өсүмдүк өстүрүү, үрөндөн өсүп чыгышы, анын бир өсүп чыгышын ошону балдарга практика жүзүндө көрсөтүп берели деген максатта ушул сабакты дайындап жатабыз. Негизинен балдар ошо топуракты колу менен кармалап көрүп, үрөндү колу менен кармалап көрүп, анан ошол нерсенин өсүшүнө балдар өздөрү байкоо жүргүзүш керек да. Ошол себептен ушул сабакты өтүп жатабыз. Химия кабинетинен чыктык. Дагы кайсы кабинеттерди көргөзөсүң? Азыр физика кабинетине киребиз. Эмеспи? Физика бул жандуу илим. Жашоодо эмнеде колдонсок, ошолор менен түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Баардык нерсени эксперимент катары кайра түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Азыр бизге көрүүчүлөргө бир эксперимент көргөзүп бербейсиздерби? Албетте, макул. Электр заряды боюнча кыскача мен бир сыйра көргөзүп берейин, кыскача түшүндүрүп берейин дагы, балдар өзүлөрү иштесин. Ушул сууну кантип бул колбага куя алабыз балдар? Кантип куйсак болот, бирок колубуз менен тийбейбиз. Жазай алабызбы? Биринчи шарыкты алып ушу чачыбызга сүртөбүз. Кичине сүртөнгөн кийин биз ушул шарыкты сууга жакындатабыз. Ушул суу мындай куялат. Ооба. Демек, эки башка заряддар бири-бирине тартылышат, оң заряд менен терс заряд болгон учурда. Электрди чене менен иштедик. Ал электрди канчалык ушул ченегенди көрсөтөт. Дагы биз ушул чачка электрди шарк менен кылсак, сүрсөк, ушул анда ушул терс заттар наоборот түтүлөт да өзүнө. Азыр физика сабагынан окуучулар агай менен биргеликте бизге эксперименттерди көргөзүп беришти, абдан кызыктуу болду. Негизи эле сабактар кызыктуу форматта өткөрүлөт экен. Андан кийинки аудиторияларга барабыз. Силерге ийгилик. Рахмат агайсызга. Физика кабинетинин жанында эле математика кабинети бар экен. Бул жакта азыр дагы сабак өтүп атыптыр. 11 класстын окуучулары. Саламатсызбы эжеке? Коеюн муну. Азыр эмне сабак өтүп атасыздар? Биз азыр геометриядан, геометрия сабагынан 11 класстарга өтүп атабыз. Көп крандыктар, айланып телолор боюнча жалпы кайталоо сабагы кылып атабыз. Азыр сенин алдыңда кандай фигура турат? Жана буну эмнелердин жасадың айтып берсең? Бул параллелепипед, биздин темабыз көп крандыктар болчу, ошон үчүн параллелепипед жазайын дедим. Неден жасады?
Бул чийден жасалган, жана могу бекиткенде пластилин менен бекиттим. Буну үйдөн жасап келдиңби же мектептен жасайсыңар? Жок, муну азыр жасадым. Азыр жасадыңар, э? Башында өзүбүз жасап туруп анан масле чыгарабыз. Анан ошондо бизге жеткиликтүү түшүндүрөт да. Түшүнүктүү болот. Бул өзү кандай фигура экенин. Анда жаныңдагы классташыңдан дагы сурап көрөлү. Буну өзүң үйдөн ойлонуп жасап келдиңби? Ооба, үйдөн. Бир карап турганда жөн эле эки кагаздай көрүнөт экен, ал эми өзүм жибин тартып койгондо көп пайда болуп калат экен, э? Креатив талим билим берүү комплексинде дал ушундай окуучулар өздөрү фигуралар жасап, үй тапшырмаларын аткарышат экен. Андан сырткары сабакта тема өтүп атканда дагы өздөрүнүн ушундай чийлерден же болбосо башка дагы предметтерден ушул фигуралар жасап, тема түшүнүктүү болуш үчүн мугалимдер ар кандай кылып сабагын өтүшөт экен. Рахмат, ийгилик силерге. Биз азыр биология сабагынын аудиториясына келип калдык. Саламатсызбы эже? Окуучуларыбыз менен бүгүн кайсы теманы өтүп атасыз? Бүгүн биз окуучулар менен кан басымы деген темасын өтүп жатабыз. Кан басымы боюнча биринчи маалымат берилет, андан кийин окуучулар өз алдынча өздөрүнүн кан басымын текшеришет. Бүгүнкү темада. Негизи эле бул комплексте ар кандай предметтик сабактарда кызыктыруучу куралдар менен сабак өткөнсүздөр, э? Окуучуларыңыз бүгүн бизге эмнени көргөзүп бере алат? Бүгүн окуучуларыбыз өздөрүнүн алган билими менен атайын кан басымын текшерүүчү аппарат тонометр менен иштешет жана өздөрүнүн давлениясын, кан басымын текшере алышат. Азыр ошондо окуучуларыңыздан бирөө чыгып, мен кан басымымды текшере алабы? Ооба. Ошону көрбөйлүбү, э? Келиңиз. Биз азыр биринчи эмне кылабыз? Биринчиден могу аба башчасын алабыз. Анда болсо сол колуңузду берсеңиз. Сол берейин, э? Ошентип киргизебиз. Жакын вена көрүнгөн жерге коюш керек. Анан мынтип салганда эки манжа бата тургандай бир орун калыш керек да. Андан кийин биз аба башчасын үйлөйбүз. Бул жакта давление болсо 160га чейин жеткенге чейин үйлөйбүз. Үстүңкүсү болсо биринчи сокконунан текшерет, ошондо биринчисиздики 130 болду, анан акыркысы болсо 80 болду. Ал эми туура кан басым канча болот негизи? Туура кан басымдын өлчөмү канча болот? 120дан 90га чейин, анан 110 менен 80 болуш керек. Меники туура эле экен ошондой? Бир аз жогору экен, э? Сон азыр окуучулар менин кан басымымды өлчөп беришти. Биздин алдыбызда кандай куралдар турат, ушулар боюнча тааныштырып өтсөңүз. Албетте, сиздердин алдыңыздарда бизде сабакта колдонулуучу бул моделдер көрсөтүлгөн. Сабак өтүүдө биз тек гана видео материал же жөнөкөй сөз менен эмес, алардын көрүнүшүн модельдер аркылуу да көрсөтө алабыз. Мисалы, алдыңыздарда бул жүрөктүн, адам жүрөгүнүн модели болуп саналат. Бул жакта түзүлүшүн, анын ичиндеги формаларын, бөлүктөрүн так даана байкап көрө алабыз. Ушунун жардамы менен окуучулар жүрөктүн түзүлүшүн жана камераларынын бөлүктөрүн көрүп байкай алышат жана окууда бул тек гана сүрөт менен эмес, өздөрү практика жүзүндө кармап биле алышат. Мындан сырткары 6-7 класстарга дагы бир гана адамдыкы эмес, бул жакта жаныбарлардыкы да бар экенин көрүп турасыздар. Бул жакта бир койдун бүтүндөй организми, ар бир органын түзүлүшү жайгашкан орду боюнча көрсөтүлгөн. Бул окуучулар чечип алып, кайсы органы кайсы жакта жайгашканын жана кандай кызмат аткарарын өз алдынча көрө алышат. Бул жакта скелетти, адамдын скелетинин түзүлүшү. Ал эми бул жерде болсо органдардын жайгашкан орду формалары көрсөтүлгөн. Бул адам макеттагы өзүнчө бөлчөктөргө бөлүнөт да, э? Ооба, ар бир орган алынат, ар бир органдарды алып, кайсы жерде кайсы орган жайгашкан, кандай формада экенин көрүп биле алышат. Окуучулар азыр менин кан басымымды өлчөп, өздөрүнүн темасында бир сыйра түшүнүп алышты окшойт. Силерге ийгилик, сабагыңар абдан кызыктуу экен. Буюрса силерден чыган инсандар чыксын, рахмат эжеке. Жогоруда көрсөтүлгөн сабактардын негизинде мектеп арасында ойлоп табуучулукка кызыккан окуучуларга жыл сайын сынактар уюштурулуп турат. Биз кийинки долбоорго бүгүн туралы, бул кийинки долбоорлор эми үндүн сырын ачып берүүчү долбоор тематика деп аталат. Бул идеяны биздин агай айткан болчу, Касым агай. Ошол теманы алып, дальше байзак экөөбүз өнүктүрүп, өстүрүп, изилдеп, азыр
1-2 окумуштан кийин биз чыгып айтып беребиз буюрса. Бизде тыгындар аябай көп болот. Анан ошону биз эң маанилүү көйгөйдү табып, ошону изилдеп чыктык. Биз физика боюнча күн электр станциясы жөнүндө долбоор жасап келдик. Ута турган ойлор бар, албетте. Биринчи орунга ишенебиз. Канча убакыт кетти муну жасаганга? Баарын жасаганга бизде 3-4 жумадай кетти. Айтсаң Наима, бул жерде кандай аудитория? Сиз каякта жүрөбүз? Бул биздин тарыхый музейибиз. Бул жерде биз болсо Кыргыздын улуттук аспаптары, улуттук ушул баалуулуктары бул жерде сакталат. Анан ушул жерде биз кээде экскурсия кылып келебиз бул жерге. Бизге мугалимибиз баарын көргөзүп, ушул жерден тааныштырат да. Экспонаттар ар кай жактан чогулса керек. Бул жерде да баш кийимдердин өздөрүнүн аталыштары бар экен. Мисалы баланын тебетеги, бул да баланын тебетеги экен. Бул жерде кыздын баш кийимдери бар экен. Суур дериси, эркектердин баш кийимдери. Бул жерде болсо ар бир биздин улуттук аспабыбыздын алдында ушундай QR код коюлган. Телефон менен QR кодун тартканда ошо сайтка кирип, ошол ар бир аспаптын үнүн укса болот. Бул жерде болсо биздин апаларыбыз, чоң апаларыбыз колдонгон буюмдар азыр болсо экспонат катары коюлуп жатат. Музейиңерде бар экен, карасаңыздар, бул жерде чын эле чоң апаларыбыз, апаларыбыз колдонгон мурунку акчанын купюралары бар экен, эсептик кайчылар, кайчылар бар экен, кайчылар. Урматтуу көрүүчүлөр, креатив таалим билим берүү комплексинде дал ушундай окуучулардын ата-энелери менен ар бир мугалим жекече жолугуп, балдардын жетишкендиктери кайсы сабактан артта калып жаткан же болбосо ошол кайсыл сабакты өздөштүрүүгө болгон күч аракетин жумшаарын тааныштырып, дал ушундай кылып жолугушууларды өткөрүшөт экен. Мен бүгүн креатив таалимдин чогулушуна келдим. Азамат аке неберем биякта окуйт, 3-класста. Жиналыш аябай жакшы өтүп, жогору деңгээлде өттү. Биринчи ушу бизге кофе брейк менен тосуп алышты. Анан ар бир предмет менен сүйлөшүп, өзүнчө ушу сүйлөшүп бизге ушу окуучу жөнүндө ушу айтып берди ушу. Чогулуштун форматы да абдан жагат. Ар бир предметтик мугалим менен жеке сүйлөшүп, баланын тартиби, баланын көйгөйлөрү болсо, жетишкендиктери болсо, бардыгын мугалимдин өзү менен сүйлөшө алабыз. Бул колуңуздагылар менен тааныштырып өтсөңүз. Муну азыр мен класс жетекчисинен алдым. Бул күндөлүгү ата-эне үчүн күндөлүгү экен. Анан бул жерде баланын өзүнүн психологиялыкпы же кандай анкеталарды жасашыптыр. Бул жерде өздөрүнүн байгы сапаттарын баалашат окшойт. Ошондой окшойт. Үйгө барып дагы кызым менен сүйлөшүп таанышабыз. Ал эми балдар тууралуу кененирээк маалымат алууну каалаган ата-энелер кезек күтүп, дал ушул кезек күтүү бөлмөсүндө олтурат экен. Билим берүү комплекси тарабынан бул жакта ата-энелерге чай уюштурулган. Дал ушул жерде ысык чай ичип, өздөрүнүн кезегин күтүп олтурушат. Мыкты мектептердин бири деп айтам, кыргыз тилинде окутушат. Жана ошондой эле ата-энелер чогулушуп, бүгүн биз күткүчөктү ушундай жылуу кабинетте бизде ушундай кофе, чай менен тосуп алышат. Жана балдарыбыздын билими боюнча видеороликтерди көрүп отурабыз. Мыкты деңгээлдеги мектептердин бири. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз креатив таалим билим берүү комплексинен сиздерге экскурсия жасап, кыргыз тилге басым жасаган бул комплексти жалпысынан тааныштырууга аракет кылдык. Бүгүнкү окуучулар эртеңки Кыргызстаныбыздын келечеги, ошондуктан бөбөктөрүбүзгө туура мектеп тандоодон жаңылышпайлы. Көңүл бурганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.